Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусульман бир туганым. Бүгүн дагы Аллах Таалага жакындатуучу, ага эң сүйүктүү болгон, ал разы боло турган амалдардын катарын толуктап өтөбүз. Бүгүнкү токтолуп өтүш темабыз бул ат-тахлил деп аталат. Тахлил деген бул ла илаха иллаллах сөзү. Мына ушул зикир. Ла илаха иллаллах. Биз муну келиме сөз деп билебиз көбүнчөсү, ошол биринчи келиме. Мына ушул сөз Аллах Таалага эң сүйкүндүү болгон сөз. Мына ушул зикир Аллах Таалага жаккан эң улуу ибадат болуп эсептелинет. Мына ушул келимени пенде көп айтып жүрүштүгү. Жана ушул пенденин маанисин түшүнүп, мына ушул келимеге бекем болуштугу. Анткени мунун фазилеттери аябай улуу. Биринчи бул келименин маанисин кыскача айтып ала турган болсок, бул келименин фазилеттерине келер алдын. Анын мааниси ла илаха иллаллах деген Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу кудай жок деген. Мындайча айтканда, жалгыз Аллах Таала өзү гана ибадатка акылуу, ибадатка татыктуу, чыныгы ибадатка акылуу болгон зат Аллах деп билиштик. Ал эми Аллах Тааладан башка нерселердин баары булар жалган кудайчалар, жараксыз кудайчалар. Булар эч кандай хак эмес, эч кандай акыйкат эмес. Булар адамдар өздөрү ойлоп таап алган кудайчалар болуп эсептелинет. Эч бир далили жок кудайча болуп эсептелинет. Эч бир аларда бир адамдарга пайда зыян бере турган, же адамдардын дубасын кабыл кылып алардын муктаждыгын чече турган эч кандай бир сыпат жок. Алардын баары Аллах Таала жараткан макулук болуп эсептелинет. Ал эми Аллах Таала эч кандай өзүнүн шериги жок, жалгыз болгон зат. Жалгыз ибадатка татыктуу, жалгыз жаратуучу, жалгыз рызкы берүүчү, жалгыз бардык ааламды башкарып туруучу, чыныгы Роб, чыныгы Кудай, жалгыз Аллах Таала өзү гана болуп эсептелинет. Мына ушул келименин мааниси ушундай. Ла илаха иллаллах деген Аллах Тааладан башка эч кандай кудай жок. Аллах Таала жалгыз, анын шериги жок болгон зат, ибадатка өзү гана акылуу, ибадатымдын баарын жалгыз өзүнө гана кылам. Ушул зат эмнеге буйруган болсо ошону аткарам деген маанини ушул келиме туюндурат. Эми бул келиме өтө улуу зикир болуп эсептелинет. Пенде канчалык айткан сайын мына ошончолук сооп табат. Канча көп кайталаган сайын мына ошончолук анын жүрөгү тазаланат. Анын ыйманы көтөрүлөт. Анын жүрөгүндөгү күнөөлөр өчүрүлөт. Ага ошончолук сооптор жазылат. Ким ла илаха иллаллахты бир эле жолу айта турган болсо, ал асман жерди соопторго толтурат. Кыямат күнүндө мына ушундай бир пенде келет, асман жерди күнөөгө толтурган пенде келет. Ошондо жанагы пенде кылган күнөөлөрүнөн уялып турган кезде, ал пендеден ушундай бир баракча алып келип таразага коет. Ошол баракчаны таразага койгон кезде жанагы күнөөлөрүн баарын басып кетет. Ошондо пенде таң калып эмне экен деп караган кезде, бул ошол шахадат келимеси болуп эсептелинет. Ла илаха иллаллах сөзү. Мына ушундай таразада өтө сооптуу болгон сөз. Ошондуктан пенде ла илаха иллаллахты көп айтыш керек. Муну араб тилинен тахлил деп коет. Ушул сөздү көп айтышы керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи келет, афдолу зикир ла илаха иллаллах. Зикирлердин эң артыгы дейт, эң жакшысы бул ла илаха иллаллах деген сөз дейт. Ва афдолу дуа, дуалардын эң жакшысы бул алхамдулилlah деген сөз деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Албетте зикирлердин эң жакшысы мына ушул шахадат келимеси. Бирок бул Курандан кийинки орунда турат. Эң улуу зикир бул Куран болуп эсептелинет. Ал эми Курандан кийинки даражадагы тура турган зикир мына ушул ла илаха иллаллаху келимеси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Афдалул калами бадал Куран арбаа дейт. Курандан кийинки эң артыкчылыкка ээ болгон 4 зикир бар дейт.
4 сөз бар дейді. Ва хунна бадал Құран, бұлар Құраннан кейінгі орында тұрады дейді. Біріншісі Субханалла деп айтыштық, тасбих айтыштық, Құраннан кейінгі орындағы зікір. Вальхамдулилля деп айтыштық, Аллах Тағалаға мақтау сана айтып жүріштік. Кейінгісі Вала илаха иллаллах, Аллах Тағаладан башқа сыйынуға татықты құдай жоқ деп, ошол шахадат келмесін айтыштық. Төртіншісі Валлаху акбар деп айтыштық. Бұл Құраннан кейінгі орында тұра тұрған зикірлер деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла иляха келмесі мына ушундай улуу зикир екендігін бізге баяндап өтөт. Дағы бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хойру дуаун яумул арафа" дейді. Ең жақсы дуа дейді, бұл арафа күні қылынған дуа дейді. "Ва хойру ма култуху ана ва набиюна мин қабли" жана ең жақсы сөз дейді. Мен айтқан, жана менден бұрынғы пайғамбарлар айтып кеткен ең жақсы сөз, ең жақсы зикир бұл ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху лахул мүлк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин қадир деген мына ошол келиме деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяндап өтіп атат. Демек, урматтуу мусулман бир туганым, ла илаха иллаллах пайғамбарлардан қалған, жана пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямга қалған, Аллах Таала пайғамбарыбыздан алдыңғы пайғамбарларға үйреткен сөз болып есептелинет экен. Жада қалса пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямга дагы Аллах Таала вахий кылып түшүргөн эң улуу зикир мына ушул ла илаха иллаллаху келмеси экен. Биз муну жашообузда көп айтышыбыз керек. Турсак дагы, жатсак дагы ар дайым тилибиз ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп тилибиз менен дагы, жүрөгүбүз менен дагы маанисин түшүнүп, мына ушундай ихлас менен айтышыбыз керек. Ла илаха иллаллах. Аллах Тааладан башка бизге пайда зыян берүүчү эч ким жок. Аллах Тааладан башка эч ким биздин муктаждыгыбызды бүтүрө албайт. Аллах Тааладан башка эч ким ибадатка акыл эмес. Ла илаха иллаллах. Аллах Тааладан башка эч ким өлтүрө албайт, тирилте албайт. Аллах Тааладан башка эч ким бизге рызкы бере албайт. Аллах Тааладан башка бул аламды эч ким башкара албайт. Кайсын жерде бале боло турган болсо, кайсын жерге жамгыр жая турган болсо, кайсын жерге жамгыр жабай кала турган болсо, кайсын жерге бир катуу суук боло турган болсо, мунун баарын башкарып турган жалгыз Аллах Таала деп ушул келмени кайталап, маанисине мына ушундай тафаккур кылып, пенде кыла турган болсо, биз жогорудагы айткан соопторго ээ болот. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аксиру мин шахада ла илаха иллаллах." Силер ла илаха иллаллах шахадасын көп айткыла дейт. "Qabla an yuhala baynakum wa baynaha" дейт. Силерге өлүм келип, силердин келимеден ажыратып койгонго чейин дейт. Ошо келимени айтыңарга тоскоолдук болуп калганга чейин силер бул келимени көп айткыла дейт. "Валaqtinuha mautakum" жана силердин араңарда ким бирөө жан берип аткан болсо, мына ушул келимени айттыргыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай бизге баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир туганым, бизге өлүм сааты келелектен алдын, Аллах Таала бул өмүр неематын бизден алып койлектен алдын, биз мына ушундай өмүрүбүздү зикирлер менен, тасбихтер менен, ибадаттар менен, жакшы иштер менен пайдаланып калышыбыз керек. Өмүрүбүздү ар кандай бекерчи оюндар менен, дагы башка ашыкча сөздөр менен, бирөөлөрдү гыйбат кылуу менен, бирөөлөрдүн маанайын чөктүрүү менен, дагы башка ушундай ашыкча сөздөр менен алек болгондон оолак болуп, биз өмүрүбүздү мына ушундай пайдалуу иштер менен, пайдалуу ибадаттар менен, пайдалуу зикирлер менен өткөрүп калышыбыз керек. Анткени бир эле минуттун ичинде сиз бул ла илаха иллаллах деген сөзүн бир нече жолу айтып коесуз. Ар бир айткан сөзүңүзгө мына ушундай асман жерди толтурган сооптор берилип турат. Албетте булар биздин көзгө көрүнбөйт. Эгерде биздин көзгө Аллах Таала бир эле соопту көргөзүп койгондо эле, анда биз бул дүйнөдөн үзүлүп ибадатка байланып кетмекпиз. Бирок Аллах Таала өзүнүн сыноосу менен, өзүнүн тагдыры менен мына ушундай кылып койгон. Буга момундар, мусулмандар көрбөй туруп мына ушундай сооптор болот деп биз ыйман келтирип ибадаттарга аракет кылабыз. Андайында, урматтуу мусулман бир туганым, бул келиме инсандын жүрөгүндөгү ыйманын жаңылап турат. Инсандын жүрөгү канчалык гафлет баскан сайын пенде келимени айтып бере турган болсо, ошол ыйманы кайра нурданат, кайра жүрөгүндөгү якын күчөй берет. Жанагы баскан күнөөлөрдүн баскан кара дагын ушул келиме кайра өчүрүп, кайра ошол жерге нур чыгарып,
пенденин иманын жаңылап ага күч кубат берип турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннал имана ла яхлуqu фи жауфи ахадикум" дейт. Албетте иман силердин бирөөңөрдүн жүрөгүндө дейт. Ал эскирет дейт. Кама яхлуqu сауб, силердин кийимиңер эскирген сыяктуу дейт. Фасалуллаху таала ан южаддидал имана фи кулубикум. Аллах Тааладан жүрөгүңөрдөгү иманны жаңылоону сурагыла деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге мына ушул нерсени баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз канчалык келмени айткан сайын жүрөгүбүз мына ушунчалык нурга толуп, жүрөгүбүздөгү якын мына ушунчалык күчөйт. Дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол бир күнү өзүнүн сахабаларына чыгып айтат: "Жаддиду иманакум", иманыңарды жаңылагыла дейт. Ошондо сахабалар: "Я Расулуллах, кейфе нужаддиду иманана", биз иманыбызды кантип жаңылап турабыз дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Аксиру мин каулин ла илаха иллаллах", силер ла илаха иллаллах сөзүн көп айткыла дейт. Мына ошондо силердин жүрөгүңөрдөгү иман жаңыланып турат, кайра нурданып турат деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул сөз инсандын иманын кайра жаңылап, кайра нурдантып туруусуна эң чоң себепкер болот экенин айтып атат. Мына ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, бул келименин фазилеттеринен биринчи эле эң улуу зикир экен. Жүрөгүңүздөгү иман нурун жаңылайт экен. Күнөөлөрүңүздүн кечирилүүсүнө себеп болот экен. Жана бизге өтө улуу сооптор берилет экен. Бул келиме дагы биздин жүрөгүбүзгө жашоо берет. Бул келиме кайсыл бир жүрөктө болбой турган болсо, ал жүрөк өлүк жүрөк болуп эсептелинет. Ал эми биздин жүрөгүбүздүн азыгы, иманыбыздын азыгы мына ушул тасбихтер болуп эсептелинет. Тахлилдер, тасбихтер, истихфарлар, тахмидтер, мына ушунун баары экен биздин жүрөгүбүзгө азык болуп, биздин жүрөгүбүзгө нур, иман берет. Урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушу менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызга туура ибадат кылганы күч кубат берсин, тавфик берсин, жүрөгүбүздө иманыбызды Аллах Таала жаңылап турсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.